Danang deydi. Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün 11 sentyabr. Kecha 10 sentyabr günü maşinamı berem dep kıjalat bolup maşinamı tapşıram. Эми не кылам башка деп атсам, Кудайдын тирик койгонду куруп койбойт деп бекерин айтпайт. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Биздин Руслан деген инибиз бар. Ошо Руслан чалып калды байке. Жаңы машина бар, айдайсыз. Кудай жалгасын айдайбыз дедим. Русландын тааныштары аркылуу, Русландын тааныштары менен, Русландын жардамы менен жаңы машина алып калдык. Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Ассаламу алейкум. Бүгүн 11 сентябр, жаан жаап атат. Иллинойс, Чикагода турабыз. Алдыңыздарда көрүп турган бул Кочкорбай. Башта айдап жүргөн 3500 Dodge Ram Кочкорбай десек болот. Мунун комплектациясы биткорун, алдындагы комплектациясы жакшы экенин, мунун алдындагы бамперлеринен эле билсеңиз болот. Туманиктери бар, бамперлери хром, дискалары хром. Берки простой комплектацияларда булар хром эмес. Дискалары простой болот, бамперлери простой болот, туманиктери жок болот. Эми сиздерге бул машинаны айта берсе, жакшы жактары, плюс жактары көп, минус жактары сөзсүз бар. Эми буну мактоо бир гана Алла гана таандык. Бул машинанын өзгөчөлүктөрүн, жакшы жактарын айтып жатам. Мен эми баягы ашырып мактаганга болбойт. Болгонун сиздерге бир плюс минустарын, кемчиликтерин, жакшы жактарын көргөзүүнү туура көрдүм. Антан биздин каналдан алыстабай биз менен болуп туруңуздар достор. Машина жап-жаңы. Номер да калын элек. Транзит номерде биткорун комплектациясы, артында алса камерасы бар. Бул болсо көрүп атасыңар Кочкордун башынын сүрөтү. Мынакей бул жап-жаңы машина могу жерге 5-чи колесо, жанагы фаркоп орнотулат. Могу жерге жанагы караларга жана эмне кыла тургандары. Прицеп тулагандагы жанагысы эле шунур уланат. Бул 4x4. Бул 4x4 деген орусчасы 4 выды, кыргызчасы болсо 4 тең тытынат, же болсо 4 тең тырмышат деген сөз. Дөңгөлөктөр болсо хром, чымын отура элек көрдүңөр, жан эле жалтырайт. Бу машинаны бир сыйрамда көргүлөчү, алхамдулилла. Мына жери болсо фонариги. Буну кокустан бир жолго туруп калдыңар. Жолго туруп калсаңар, караңгы жерде туруп калсаңар, ушул фонаригин жагып койсоңор, сиздерге мындай келеткан машинага бир немеде авариканы жагып койгондон көрө, ушул жагын жагып койсоң, мына жакты жарык кылып турат. Ушундай достор, эми сиздерге бул машинанын бир сыртын көргөзгөндөн ичин көргөзөм. Повторитель поворотника бар. Бул болсо ошол күзгүсү 2 кабат, мындай асты болсо мертүү зананы көргөзгөн. Бул өзү негизи мындай болуп түртүлөт. Мындай болуп түртүлөт дагы. Жөн айдап жүргөндө ушундай айдап жүрөсүң да. Прицеп кошкондон кийин муну болсо мындай бека тартып аласың. Бир аз болсо эмне кылганда болот. Мунун объему болсо 6-7, 4 выды, 3500 Ram. Эми ичин көргөзбөйсүм, көп сүйлөбөй деп баштадыңар уже. Мен силерге мунун сыртын көргөзгөндөн кийин эми сөзсүз түрдө ичин да көргөзөйүн. Аркасын көргөзөйүн. Дадаң, тряпочный эле салон. Жакшы. Тряпочный салон кожаный болсо, жазындасы болсо терлеп пишип, багында болот. Аркасы мындай электропакет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аркасына отурсаң, мынакей бутуң бака 30 сантиметрдей тийбейт. Ичин көрүнүшү, аркасынын көрүнүшү. Билесиңер, мунун мына жерде сиденьясы жок. Портерлердикине окшоп, же болсо азыр Фордтукуна окшоп турбайт. Мен бул биткорун комплектациясын мурунку ак Кочкорбайда ушундай болчу. Ушундай болчу. Эч айырмасы жок. Билесиңер, мына жерде подстаканник бар. Бул жакта болсо бардачок, USB, мына болсо парашют жанагы трейлерден да кылып койгон. Камера задний вида, подогрев сиденья, подогрев руль, кондиционер көрүп атасыңар. 4 выды мындай кошулган жагы кнопкада. Бул болсо ошол рычаг, старт-стоп дегендей, камера, монитор, airbag. Бuyакта болсо мындай китептери, машина болсо жап-жаңы. Мына жакта да бардачогу бар. Мынакей, ичи болсо мындай таптаза достор. Мына жерде болсо мындай туманиктери бар. Мынакей. Ошондой достор, мен силерге муну арка жагындагы көргөздүм. Эми болсо түшүп туруп, мунун алды жагынан көргөзөйүн. Кана, мына жагында дагы ушундай фонариги бар, подогрев зеркало бар. Астында да, үстүндө да, көпчүлүгүндө үстүндө бар, астында жок. Асты болсо монда суу боло берет да.
Мул жаңы шыққандарда астында дағы бар екен. Бисмилла деп ачқанда полный электропакет көріп отырсыңдар. Даже мына складывание зеркала. Складывание зеркала мынандай болып, складывание қайра басып боз. Мына көріп отырсыңдар. Мына мен сілерге не болбасын, сөзім құр болбасын. Мына дағыл басып қойсыңдар. Бұл жағы фонарик болып тұрады, жарық болып. Мынау жерде. Мынаны басып қойсаң, нарқыл жағы іштеп атады. Ошондай. Электропакет, складывание зеркала, екі алды автомат, арқалары простой. Подстаканник маяқтарда, бардачок. Поликтер бар. Алысты болса палас, электрический сиденье, болса монда тряпочный салон. Жылы болса, мына жерден көрөбүз, Мехико дейт, мейдин. Оның жылы 24. Мына жерге жазылбаптыр. Мына жерден қаралычы. Мен көрбей атам. Мейлі. Мына болса ручный тормоз. Ручный тормозды қой берет. Мына көрдіңдер болса фараны күлчат етілген. Болса капотты мол жерден ачат. Мол жерден болса ручной. Руль болса өдөгі ылдый қағылат. Я бисмилла. Еми жан жауат ат. Су алып қалдым. Сілер дағы су алып қалдың арақшайды. Қочқарбай жатады. Бет қабарен. Қочқарбай жатады. Болғаны 29-500 мила жүрген. Машина болса тап-таза, жап-жаңы. Бұл жақта болса мультируль, голосовое управление, airbag. Бұл болса круиз контроль. Дедет сигнал. Мынаке 4 выдыда тұрады. Мына болса 4 выды, бұл лонг, бұл болса берки. Подогрев бар мынаке. Подогрев руль бар, подогрев сиденье, бардық іштейді. Азыр болса мынаке кондиционер қошып отырамыз. Кондиционер, бұл болса парашют. Болар болса кнопкалары, жаңағы прицепті қошқанда не қыла тұрған кнопкалары. Бұл болса мындай болып брейк, engine брейк деп қойып бұларды. Шындай. Эми жаңы машина иштебеген нерсеси болчу эле бардык иштейт да. Ол жакта мындай перекрутил, аркасы болсо мындай камерасы иштейт. Биз азыр муну уже мына ысып чыкты жанагы сиденье. Муну сиденьени өчүрүп койлу. Мына достор, мен силерге машинаны бир сыйра айдап көргөзүп коеюн, мындай бир тест-драйв кылып койлу. Тест-драйв кылып койлу. Бисмилла. Машина болса учам дейт го жөн эле. Буксов айталат го ордунан. Буксов айталат. О менен кетип баратабыз. Машина болса мощный. Машина болса айып жок. Машинада сон. Эми макта эресиңби, жаңы машинада тигинде мындай. Ар бир көрүп жаткан мусулманга, биздин мекендештерге мындан жакшысы насип кылсын. Эң эле болбоду дегенде ушундай машиналарды алып айдаңыздар. Камера туп-тунук көргөзөт. Мынеке, муну азыр Кудай буйруса буга прицеп кошобуз дагы. Дадаң деп туруп прицеп кошуп туруп. Мынеке. Буга прицеп кошуп туруп, мынеке мындай алып туруп, мына жерден ручник тээп коебуз мынага. Ручник торусун жерде чыгып калат брейк деп. Муну ачканда болсо мына мерстикинде да бул жагы. Мына достор, мен жана айтып аттым го мына. Муну жаап койлу, подогрев зеркаланы жаап койлу. Кана эле подогрев зеркаласы кандай экен? Подогрев зеркала бул автоматически өзү ысыйт. Жүргөндө өзү ысыйт. Ошо достор, мынакей. Мындай болсо подлокотник, бул болсо мындай болуп ачылат. Мына болсо жылат, нарак беракка мына жерде кнопкасы бар, мындай кылып туруп бияка жылат, мындай кылып туруп бияка жылат, мындай кылып туруп жылдырып койсо болот. Мындай кылып туруп жылдырып койсун, о жерге болсо калган тыйын-сыйындарды салсаң болот. Мына болсо мындай бул жагы. Ошо достор, мен сиздерге бир сыйра көргөздүм. Бардын көргөздүм. Мен мунун ачкычын чөнтөгүмө салып алганда, ачкычын да көргөзүп коеюн сиздерге. Камераны өчүрбөстөн бир эле мен тартып коюнчу деп атам. Мынакей. Мындай болгон 3500 рем. Бул жакшы да, машина жүрүп тура берет, култап коюп кете бересиң. Эки ключ болбосо өчүрүп, например, Ford'то бир эле ключ бар болчу, ачкыч. Аны сразу токтоп өчүрө албайсың, бир аз күтүп турасың да, анан өчүрөсүң. Муну болсо машина жүрүп тура берет, өчүрүп коерсиң да. Ошондой. Мынакей 3500 рем,
Onda açıkçı var eкен. 23-cü jыл eкен. Men baya 24 degende ошого көрбөй туруп эле силерге да 24 дедим эле, бирок 23 экен. Теке болсун сүт берсин. 22 болсо деле, 21 болсо деле, жылы 15 болсо деле боло берет. Бизге айырмасы жок. Баягы айтып коет, устасыга фаркы жок деп коет. Бизге айырмасы жок, кандай болсо деле айдай беребиз бизге. Неге? Ошондой достор, мен сиздерге бул машинаны кыскача обзор кылып көргөздүм. Эми Кудайым буйруса, Кудайым насип кылса, азыр трейлерге барам. Трейлерде улайм, андан кийин ушул Кочкорбай менен жумушту улантабыз. Эми жанагы берки машинаны неге тапшырдың? Ошону айда бербейт белең. Эми ушундай пендекемиз да, кичине келишпей калдык. Машинасын тапшырып атам, Кудайым тирик койгон, куруп койбойт экен. Кудайым ырзыксын бир жагын ачса, экинчисин ачып өткөн бир жагын жапса. Ошондой достор, эми көп сүйлөгөндөн не пайда? Андан көрө видеону аяктайын. Мынакей достор, мен сиздерге кожаный руль экен, кожаный руль. О жерде бүт управление доступно бардыгы. Айдап жүргөн машинабыз, таныш машина, май сайын өзүбүз которобуз, дөңгөлөктөрүн, колодкаларын, анча-мынча бузулуп калган жерлерин өз жасай беребиз. Эми мунун жаңы машина бузулбайт, Кудай сактасын, баары жакшы. Техника айтып болбойт. Жолдо жүрөбүз, ар кандай сулчулар болуп атат. Ошондой достор, баарыңызга рахмат, ыраазычылык. Көптөн бери видео тартпай калдым. Эми болсо бат-баттан тартып турам. Анан өзүңө качан аласың деген суроону да берет болушуңуз керек. Себеби мен мына келгениме 1,5 жыл болуп атса, 1,5 жылдан бери канча машина айдадым. Эшматтыкын, Ташматтыкын, Акматтыкын бардыгын айдап чыктым. Эми Кудайым буйруса, сиздердин жардамыңыздар менен, дуаңыздар менен Кудайым буйруса өзүбүзгө дагы машина алабыз. Эми убакыт саат чыкканда баардык нерсени сразу эле келип болуп кетиш деген бир аз кыйын экен. Себебинде биздин элдерге окшоп тууганыбыз, бажабыз, кайныбыз 10 жыл алдын келип калып бул жерде отурукташып калган эмес. Биз баягы таза барактан баштадык, эч ким жок, тааныш билиш жок, өзүбүз келдик, өзүбүз акырындык менен болуп атат. Ошон үчүн баардык нерсе убакыт саат чыкканда болот достор. Ошондой достор, көңүл бурганыңыздар үчүн каттакам рахмат. Тынч болгула, аман болгула, ийгилик болсун, жакшылык күндөрдө мен менен чогуу болуңуздар.